Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге кайрылуубуздун себеби биз Москвадан чет элдердеги кыргыздардын аксакалдар кеңешинин атынан сизге кайрылып жатабыз. Кайрылуубуздун эң негизги себеби өткөн жылы курултайга бүткүл дүйнө жүзүндөгү аксакалдардан катыша албай калдык. Быйыл дагы курултай белгиленди, бирок квотанын жоктугунан биз дагы бара албай жатабыз. Ошондуктан сизге бүткүл дүйнө жүзүндөгү аксакалдардын атынан кайрылып бизге квота бөлүп берүүңүздү суранабыз. Себеби биз сиздин курултай жана аксакалдар институту указы чыгаргандан кийин ошол указды колдоп, биринчи Россияны, андан кийин бүткүл дүйнө жүзүндөгү аксакалдардын башын кошуп, аксакалдар кеңешин уюштурганбыз. Аксакалдардын негизги милдети чет элде жүргөн мигрант уул кыздарыбызга акыл насаат айтып, аларга кеңеш берип, аларды руханий жактан биздин элибиздин каада салтын, үрп-адатын, тилин, маданиятын үйрөтүп жүрүү негизги максаттарыбыздын бири. Ошондуктан сизден сураныч, биздин жазган кайрылуу каттарыбызды сизге жеткирбей, 2 жылдан бери жазабыз, сизге жетпей жатат. Кийинки акыркы жазган катыбызды сиздин аппараттан миграция министрлигине жөнөтүп жиберип, алар бизге жооп берип атат. Урматтуу президент гана квота бере алат, биз бере албайбыз. Ошондуктан сизден дагы бир жолу абдан чоң сураныч, ушул курултайга катышууга квота бөлүп берүүңүздү сурайбыз. Садыр Нуркожоевич, сизге кайрылып жаткан Эрт ауылдагы аксакалыбыздын кайрылышын биз колдойбуз. Мен Түп районунун Арал айылынын тургунумун. Москвадагы, Россиядагы Ысыккөл аксакалдар коомунун төрагасы болуп эсептелем. Сизге кайрылганыбыз бизге курултайга делегаттарды шайлаганга квот берип коюңузду өтүнөбүз. Камчыбек Кыдыршаевич ал кишиге кайрылса бат тез аранын ичинде жообун берип жатат. Ошондуктан ушул биздин кайрылуубузга Камчыбек Кыдыршаевич сиз көңүл буруп, Садыр Нуркожоевичке жеткизип коюуга көмөгүңүздү көрсөтүп коет деп ишенебиз. Мына биздин чет элдик аксакалдар кеңеши 3-4 айдан бери Ак Бата газетасын чыгарып, биздин эмигранттардын көйгөйлөрүн козгоп, сиздин өткөзүп жаткан политикаңызды колдоп жатабыз. Колдой бермекчибиз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мына жогорудагы бүткүл дүйнөлүк аксакалдар кеңешинин төрагасы кайрылып жаткан кайрылууну кубаттайбыз. Жана ушуну көзөмөлдөп делегаттарды ошо курултайга жолдомо алып берсе абдан жакшы болот эле. Көйгөйдүү маселелер мигранттардын арасында дагы олуттуу. Эми урматтуу төрага Эрт ауылдыке бизде бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт дейт. Мына чет элдеги кыргыздар аксакалдарынын төрагасы катары ажообузга да бир бата тилек айтып коюңуз. Тилек бата берип коюңуз. Амин. О Кудай, президентибиз башкарган эл башчыларына, уул кыздарыбызга ала тоодой бийиктикти бергениң, ысык көлдөй тереңдикти бергениң, Нарын дарыяндай тездикти бергениң, Жетекемдин чечендигин, айкөлдүгүн бергениң, Орман хандын баатырлыгын бергениң, Шабдан атабыздын дөөлөтүн, Алымбек датканын кайратын, Курманжан датка энебиздин акылмандыгын бер. Талайда жүргөн уул кыздарыбыз, уулдарыбыз аталарына бел болсун, кыздарыбыз энелерине медер болсун, балдарыбыз аталарынын эмгегин актасын, кыздарыбыз энелеринин мээнетин актасын, балдарыбыз, уулдарыбызга Кудайым терең билим, чексиз илим берсин. Талайда жүргөн балдарыбызга жаман сөздөн, жаман көздөн алыс кылгын, капыстан келген оорудан, айттырбай келген кырсыктан сактагын. Кыргызстанда жашаган жалпы элим аман, журтум аман, элим тынч болуп, атабыздын арбактары жылуулап, жаратканын колдосун. Амин. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз.
Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу дасыккан айдоочу Бакыт Мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кенен. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Толук маалыматты бул номерден алыңыздар. +7977 852 0081.